Hidayаттын эки мааниси бар да. Бир мааниси максатка жеткирүү. Бир мааниси максатка жеткире турган жолду көрсөтүү. Пайгамбарлардын бардыгы максатка жеткире турган жолдорду көрсөткөн да. Жеткирүү тияка ал Алланын иши. Жолду көрсөтүү пайгамбарлардын иши. Мына жол менен барсаңар, максатыңарга жетесиңер. Алланы табасыңар, бейишке чыгасыңар. Деп ал жолду көрсөтүп коет. Ираат тарик. Исал илал матлуб. Матлуб максатка жеткирүү ал Алла субханаху ва тааланын колундагы иш. Ошондуктан туугандар, Алла Таала бир да махлукка бул ыктыярды берген эмес. Ма яхдихилла фала мудилля лах. Кимге Алла хидаят берсе, аны эч ким адаштыра албайт. Эч ким аны хидаяттан ажырата албайт. Ва ма юдлилху фала хадия лах. Кимди Алла Таала адаштырган болсо, кимге хидаят бербесе Алла Таала, ага эч ким туура жолго сала албайт. Андыктан туугандар, биз талап менен жүрөйлү, талап менен илимге отурайлы. Дайыма Алла Тааладан, я Аллах, сенин хидаятыңа муктажбыз. Жараткан Алла бизге хидаятыңды эң жогорку деңгээлге жеткиргин депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыр күнгө чейин хидаяттын дуасын кылгандан кийин өзү хидаяттын чырагы, хидаяттын айы, хидаяттын күнү болуп туруп дагы. Көрдүңүзбү? Алла Тааланын алдында демек казынасында эң улуу неемат хидаят экен. Бул Кур'ани Карим худан лил муттакин. Ошо Кудайдан корккон адамдарга хидаят бул. Ошолорго жолдомо көрсөтөт, ошолорго жол көрсөтөт. Мына мунун артынан мындай сырлар бар, мындай жакшылыктар бар деп. Алла субханаху ва таала баарыбызга хидаятын берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчөлүктөрү, илими, акылы боюнча кеп кылып аттык эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала бардык махлуктан эң көп, эң кенен, эң терең билим берген. Бул талашсыз маселе. Ошолордун кээ биркилерине токтоп, пайгамбарыбызга мурунку үммөттөрдүн абалы ошолор да көрсөтүлүп ушунча илим берилген. Абдул Умам алейхиссалам пайгамбарыбызга мурунку үммөттөр көңдөлөн кылып көрсөтүлгөн. Ва далика бул пайгамбарыбыздан мурунку дагы, кийинки үммөтү дагы. Bir top. Sahih Bukhari, Sahih Müslim'de gelet İbn Abbas radıyallahu anhu adına rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Uridat aleyya al-umam." Manga çeyinki ümmetlerden barda görsetildi deydi. Manga çeyinki alır ötüp ketken dünyada. Oşol ümmetler görsetildi. İsa peygamberin ümmetinden tartıp, İbrahim peygamber için kança peygamber öttü. Nuh peygamberden ümmeti, Şis peygamber, bardık peygamberden ümmetleri. Faraytun nebiyye ve ma'ahu ruhayt. Bir peygamberde gördüm. Al menen biraz cemaat. Ruhayt degeni rahtun. Ve hiyel cema'a dunal aşar. Ondan az adamdı. Araplar rahtun da koyatken. Andan da gazaras ruhayt. Bir peygamberde gördüm. Anın ümmeti ondan az ele kişiken de. Bürün. Ve nebiyye ve ma'ahu ar-racul ve raculan. Peygamber zaten. Bir peygamberde gördüm. İkili kişi var iken canında. Ümmeti oşol oldu. Ve nebiyye ve leyse ma ahad. Bir peygamberde bir de ümmet çok iken. Özel iken. Şunda peygamber emi Allah Teala'nın tandağanı bu dünyaya gelip menet kıldı. Bırak Allah Teala hiç kimge hidayet vermese kıydı iken de. Hidayattın menetin kıldı. Kimge beret, kimge beribet al özü çeçet. Al özü çeçet. Buna peygamber söyledi. "Ve nebiyye ve leyse ma'ahu ahad." Peygamberde gördüm bir dağı kişi yok canında. Rufi'a liya savadun azim. Bir maldan bema götürüldü. Çok kara. Ulu kara bir cemaat. Ayvay köp adam uzaktan görüngende kapkara olup görünüyor degende.
Fadanantu annahu ummati. Men oyladım ушул менин үммөтүм окшойт десем, факила ли мага айтылды, мага айтылды. Фаида савадун адим, факила ли унdur. Жок, астыга өтүп кеттим. Айтты, факила ли хада Муса ва каумуху. Бул Муса пайгамбар жана анын коому экен. Алда ушундай көп экен да. Муса пайгамбардын үммөтү башкаларга караганда көп экен да. Ол ошонуку деди. Валакин унdur ila al-ufuq fa nadartu fa idha sawadun azim. Бирок айтты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, сен мына уфук жогор жакты карагын, мына горизонт жакты деди. Карасам эле өтү андан бир канча эсе чоң да. Факила ли мага айтылды, унdur ila al-ufuq al-akhar. Горизонттун бул тарабына эми карагын деди. Караса пайгамбар fa idha sawadun azim. Факила ли hadhihi ummatuk. Карасам өтө чоң ушундай капкара жамаат, бул тарап толо, мына ушул сенин үммөтүң деди. Ва ма'ахум 70,000 yadkhuluna al-janna bighayri hisab wa adab. 70,000 sahaba эмес, 70,000 үммөт, алар бейишке эсепсиз жана азапсыз кире тургандар. 70,000. Эч кандай эсеп, эч кандай азабы жок, түп-түз кире турганды 70,000. Булар кимдер дегенде, сахабаларда риваяттарда келет, алар ким болду экен десе, мүмкүн алар төрөлгөндө эле иман менен төрөлүп пайгамбарыбызды көрүп сахабалар болсо керек. Кейбирлер жок. Исламга чейин деле алар арам иштерди кылган эмес, кийин деле кылган эмес болсо керек деп талаш болуп кетти да. Ким депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин сурадылар, алар кимдер дегенде пайгамбар жооп берди. Хумулладина ла яркун ва ла ястаркун ва ла ятатайярун. Бул дегени алар ушунчалык Аллага таваккал кылгандар, дем салдырып алгандар дейт. Болбосо дем салдыруу бизде бар, рукуя. Бирок болсо аларга, машалла, Аллага таваккал кылганда эң жогорку деңгээлде таваккул кылгандар дейт. Риваяттарда келет, эртеги кыямат күнү адам баласынын баары 120 сапка турат экен. Ошонун 80-и Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн сабы болот экен. Калган 40-ы адам атадан Мухаммад алейхиссаламга чейин канча адам келсе, ошолорго берилет. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртеги кыямат күнү үммөтүмдүн көптүгү менен мен сыймыктанам, ошондуктан силер нике кыйгыла, ак нике менен баш кошкула, көбөйгүлө, урпактуу болгула деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктары. Табаранидин риваятына келет, Ибн Умар радıyallahu анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инналлаха кад рафа'a лиад-дунья." Мага Аллах Таала дүнүйөнү мындай кылып көтөрдү дейт. Fa ana anduru ilayha, мен карап турам дейт. Wa ila ma huwa ka'inu fiha ila yawm al-qiyamah. Кыямат күнгө чейин боло турганда карап турам дейт. Ka'annama anduru ila kaffi hadihi, мына алаканымда карап тургандай карап турам дейт. Бүткүл дүнүйөнү кыямат күнгө чейин боло турганды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала ушул көтөрүп көрсөтүп берип койду. Ол кандай деген илим туганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын илими ушундай илимдүү, ушундай акылдуу ээрчигенге буйруп атат. Усама бин Зайд радıyallahu anhumadan риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу Мадинанын бийик имараттардын үстүнө чыкты дейт. Ашрафан наби саллаллаху алейхи вассалам ала атамин мин атамил Мадина. Факала хал таrawna ма ара? Мен көрүп жатканын көрүп турасыңар дедилер. Сахабалар айтышты, ла, жок. Кала пайгамбарыбыз айтты: "Фа инни ара мавaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'al qatr." Мен мына силердин үйүңөрдүн арасындагы фитналарды ушундай көрүп турам. Жамгыр жааганда кайсы жерге жаады, кайсы жер жабады көрүнөт го. Кудум ошондой кылып көрүп турам.
Демек Алла Субханаху ва Тааля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык күчтүү көз, ушунчалык терең илим берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушулардын бардыгын көз алдында көрүп турган да. Бардыгын билип турган. Муслим шарифте келет. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхудан Бадр газаты болгон. Тугандар, Бадр газаты бул тарихи окуя исламда. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 13 жыл пайгамбарчылык Меккеден кийин Алла Тааладан буйрук келди. Мединага көчүүгө уруксат берилди. Мединага көчүп келди. Мадинага Мунаввара нурланган Мединага. Тияктагы мушриктер дагы тынч отура албай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларына зулумдукту токтоткон жок. Келип анан кийин мынакей Бадрда 2-хижри көчүп келгенден кийин 1 жыл, кийинки жылы мына Рамазан айында Бадр газаты болгон. Ошол Бадр газатында Умар разияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге көрсөттү. Инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам кана юрина, бизге көрсөтөт эле. Масария ахли Бадрин бил амс. Bir gün, bir tün murda gelip turup kechqurun çıktı dağı Peygamberimiz жүргүлө деп көрсөттү. Эртеге мына жерде Абу Жахл өлөт. Мына жерде Утба өлөт. Умай ибн Халаф мына жерде өлөт. Фаланча күнчө мына жерде өлөт деп Меккедеги баягы залым кафыр мушриктердин атминерлерин, башчыларын бардыгы кайсыл жерде жайын көрсөттү. Bir gün burada. Bardığını görсөттү. Hada masra fulan gadan inşallah Allah kalasa. Ve hada masra fulan inşallah de. Umar radıyallahu anh aytar. Fevellezi ba'dahu bil haq ma ahta'al hudud allati haddaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ant içip aytar. Geçip bir tün burada görsetken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekleri oşol жерден kayerde kim ölüt dese kuddu oşol жерде ölüştü deyip de. Biraz daha narıca beri jılbaptır. Даже o kişi o. Kayerde görsetti, oşol жерде öldü deyip. Al жерде narı beri jılgan yok. Müslim'in rivayetinde gelet Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falanca mına жерге kulap düşet dep aytkan da masra fulan. Ve yadahu alal ard ha huna ve ha huna. Peygamber aytıp özü kolunu görsetken eken koyupçu. Mına bu жерге, bunusu olsa bu жерге, tügünçesi olsa tigi жерге dep kanday dep görsetken bolsa oşol жерде ölüştü deyip de. Ma cevabını da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem giyede adamlar özünün жүрөгүндө жашырган нерсени айтып коет эле. Allah subhanahu wa ta'ala ушундай илим берген эле жүрөгүндөгү нерсе. İmam Ahmad rahimahullah айтат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн биринде хутба айтты. Хутбасында эле анан айтып калды. Yadkhulu aleykum min hadal bab. Azır sizlerge mınal darvazadan biri giret dedi. Ne dedi? Racülün üstünde kişi giret. Min hayri di Yemen. Yemen elinin en jakşı adamı girip gelet dedi. Ala inne ala vecihi mashatu melek. Kavarda oşo kişinin yüzünde periştenin ne de koyat? İğni var. Atyonak. Ha? Üngü var, periştenin üngü var. Bunda qarap tursaňar uşunday deydi de. Peygamber hutba berip atar. Bir malda biri girip geldi, al kim eken? Fatala Jarir ibn Abdullah. Jarir eken sahaba. Abdullah'ın balası Jarir ibn Abdullah. İmam Ahmad rivayet keltirgen hadiste Anas radıyallahu anhu'dan Anas radıyallahu anh aytat, bir jolu biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge oturat elektik. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytip kaldı. Yatlu al-an aleykum racun min ahlil cennet. Azı sizlerge bir beşlik kişi girip gelet dedi. Daha koşa aytdı.
оң қолын сол дәрат алғанда сақалындағы сусы тамшылап тұрған болады, сол қолында бұт киімі болады. Сахабалар барды öyle қарап қалды, кім болды екен деп. Geldi bir ansarlık bir kişi. Tala racul minel ansar. Peygamberimiz aytып atqanday. Tantufu lihyatuhu min wudu'ihi. Sakalından tamçılap atqanken darattın sosu sol kolunda but kiyimi var eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, göre turgan görüp alsın da beyişlik kişi uşul болады dedi. Ertesi günü tiyaq boldu, ertesi günde uşunda oturat elek deydi. Bir malda Peygamberimiz dağı söz söylеп atып айтты, азыр bir kişi kiredi. Жақшы қарағыла, бейіштік ошол. Сақалынан дараттың сусы тамшылап атқан болады, сол қолында бұт киімі болады. Баяғы дағы келді ошол. Кече келе көрген киши. Кайреле. Subhanallah. Üçüncü günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşu sözün kayra kaytaladı. Oturgan eken, азыр eşikten biri kiredi. Жақшылап қарағыла, ал бейіштік киши. Сақалынан дараттың сусы тамшылап атқан болады, сол қолында бұт киімі болады. Баяғы киши қайда кірді? Subhanallah, 3 жолу, 3 күн қатар-қатар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күбөлүк берип атат бейиштик экенин. Бейиштик экенин. Кийин Abdullah ibn Amr ibn al-As деген сахаба бар. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma бұл айтып қалды, бұл ким екен, бұл қандай амалы бар екен, пайғамбарымыз мұндай 3 жол қатар-қатар айтқаннан деп бұл кішіге барды. Барып айтты. Рұқсат берсеңіз, мен сіз менен болсам, bir ар түн өткөрсөм болобу? Үйдөгүлөр мен кишине мындай сөздөр болуп калды, келишпей калдык деди да. Ана ким мейли деди, ал макул жүр деп үйүнө барды. Үйүнө барып максат ушул эле, бунун амалын көрөйүнчү бул. Кандай амал кылат? Күндүзү, түндөсү өзгөчө бир амалы болсо керек го. Ошонун себебинен пайгамбарыбыз кушка бар айтып атат буну. Катар-катар 3 күн. Макул деди, үйүнө алып кетти. Бул Абдулла ibn Amr ibn As айтат, түндөсү байкайм дейт да, карап, канчада турат экен. Кандай намаз окуйт экен. Эмне деген дуаларды кылат экен. Ибадаттарын байкасам, түнү турбайт экен дейт. Түндөсү баягы бизде эле мындай бир капталдан эки каптал, экинчи капталга оодарылып коесуз го. Ошондо каббара, Аллаху акбар деп коет экен да. Ана сол жак белиңиз талганда оң жакка оң капталга жатып коесуз го. Аллаху акбар деп коет экен, болгон ошол. Багымда татып экен. Тахажжуд деле жок дейт. Багымда татып дейт. 1 күн болду, 2 күн болду, кайталай, мүмкүн бүгүн көрсөткөн жок, эртеге жакшыраак көрсөтүп калат. Эртеси күн деле өттү, андай эмес, 3-чү күн деле өттү. Анан кийин айтты. Ай, мен үйдөгүлөр менен андай деле ылдыйда сөз болгон эмес. Кечиресиз, ачык айтайын, ошо сиздин бир жакшылыгыңызды бир көрөйүн, сырыңызды билейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн катар бейиштик деп айтып аткан себебинен артыңыздан ушу келдим эле. Мындай эч кандай деле өзгөчө амалыңыз деле жок турбайбы десе, алдагы эме экен, жөнөкөй киши да. Не дейт? Сен көргөнүң ошол эле эне дейт. Менде бар нерсе ошол эле деп койду. Ал ким эле десе, Саид ibn Malik деген сахаба экен да. Ал жерде Байхақидің риwayatында келет, Фаджаа Саид ibn Malik деп айтат экен. Мен Саид ibn Malik кандай болбосун? Анан бул кайтып атканда, деп токтотуп койгон, чакырган. Бир амал бар. Мүмкүн ошонун негизинде Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген, пайгамбарыбыз мага шахадат берген, ошол болушу мүмкүн, күбөлүк берген. Кайсы амал десе, мен жүрөгүмдө бирөөнө дагы кек сактоо, бирөөнө дагы көрө албастык жок деген. Гыш ли ахад, хасад ли ахад, жүрөгүмдө бирөөнө дагы көрө албастык, жек көрүм жок, бирөөгө дагы көрө албастыгым жок деген. Абдулла ibn Amr ibn As радыйаллаху анху бул айтып,
мына ушуда туура ушул биз жете албаган, биз колубузга албаган мына ушул эң кыйын нерсе. Жүрөктө көрө албастык дагы, бирөөгө жек көрүү дагы жоктугу, бул кыйын нерсе экен да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну кандай кылды? Алдына ала бирөөнүн сырларын мындай кылып айтып билими. Музайда ибн Малик радыйаллаху анху айтат, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен отурат элек, пайгамбар сахабаларга кеп кылып отурат эле, бир малда айтып калды. Ятлу алейкум мин хадал фадж рокбун мин хайри ахлил машриq. Азыр силерге мына кокту жактан, тоого жактан бир жамаат келет. Ал чыгыш элинин эң жакшырагы деп. Hazret Umar разияллаху анху пайгамбарыбыз бул айткандан эле сыртка чыкты. Караса, ошол кокту жактан 13 киши келаткан экен, кербе. 13 киши келаткан экен. Умар разияллаху анху аларга кош келдиңер деп күтүп алды. Алар келиңиздер, жакын келиңиздер деп кийин сурады. Манил кавм, силер кайдан келген коомсуңар деп. Алар айтты, кавм мин Абдул Кайс урусунан келген şu кавм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына ала аларды айтты. Андан кийин кээде адам өзүнөн өзү сүйлөп калат го. Пайгамбар ушундагы билип койчу да. Өзүңө айткан, өзүң менен өзүң сүйлөшкөндү да билип калат. Экөөбүз чукпай сүйлөшкөн ал бөлөк. Өзүң менен өзүң, жүрөгүң менен жүрөгүң сүйлөшкөн сырларды эми айтып коет. Байхакийдин риваятында келет, Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан бир жолу Абу Исхак жана Ибн Саад экөө айтат. Абу Суфьян пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын басып баратканын көрдү. Адамдар аркасынан баратат эле. Абу Суфьян мындай деп калды өзүнүн жүрөгүндө элечи. Лау аватту хадар роджил китал ва жамаату лаху жаман. Мен ушу кишиге кайра согуштум. Бул эми баягы Мекке жеңүүсүндө болгон учурунда да, бул эми иман келтирип калган эле. Бирок инсан да айтты, ушуга биз согушту, мындай кайра неме кылсам кандай болор экен? Буга көбүрөөк бир аскерлер топтосом кандай болор экен деп өзүнөн өзү эле айтты. Эч ким айткан жок, өзүнөн эле. Фажа алейхи салату вассалам пайгамбарыбыз келди дагы, хатта дараба фи садри Абу Суфьяндын көкүрөгүнө бир койду. Не деди? Вакала лаху айтты, идан нухзият. Андай боло турган болсо, биз сени шермеңден чыгарабыз деди. Бул Факала Абу Суфьян айтты, атубу илаллаху астагфируллах. Аллага тооба кылам, Алла таала тобаны астагфируллах деп. Ма айканту аннака наби илля саа. Мына эми мен 100% бекем ишендим, сиз анык пайгамбар экенсиз. Инни кунту ла ухаддису нафси бидалик. Мен өзүм менен өзүм сүйлөшүп аттым эле дейт. Буну эч ким уккан эмес эле, билген жок эле. Сиз каяктан Алла таала сизге билдирип койду депчи. Имам Ахмад рахимахуллах Муснадында Абу Муса Аш'ари радыйаллаху анхудан риваят келтирет. Бул киши айтыптыр да, кала лукулту лираджил, бир кишиге айттым дейт. Халумма фалнаджал яумана хада лиллахи азза ва жал, ай наштагилу фихи бил ибада. Келе ушу күндү биз калыс Алла үчүн бир ибадат кылайлычы. Мындайча айтканда ушу ибадат менен гана алек болойлучу деп. Кала Абу Муса айтат, фа валлахи, Аллага ант ичип айтам. Каанна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шахада хадал йом. Ушу күнү биз менен бар болгондой сүйлөп атат. Фа хатаба хутба айтты, фа кала, силердин кээ бириңер мындай деп айтат. Халумма фанаджал йомана хада лиллахи азза ва жал. Деп Абу Муса Аш'аридин сөзүн кайталап айтып берип атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтып берген таң калып, фамазала якулуха. Абу Муса Аш'ари улуу сахабалардан ушу сөздү айта бердим де, хатта таманнайту аннал ард сахат би. Ушу жер мени өзүнө алып кирип кетип калса экен дегенге чейин бардым дейт. Себеп калыс бүгүнкү күндө ибадат үчүн калыс эмес да. Күн сайын Алла үчүн ибадат кылыш керек да. Бир сөз айтылып калды, ошону пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду.
İbn Hişam rivayet kılat. Fadala İbn Umayr İbn al-Mulawwah bu bir jolu paygambarыбызды өлтүрүүнү ниет кылып алды. Пайгамбарыбыз Байтуллода таваф кылып атат эле. Амыл Фатх Мекке жеңүүсүндө болчу да, таваф кылып атат болчу. Фаламма дана минен наби саллаллаху алейхи ва саллям Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жакын келип калганда кала лаху пайгамбарыбыз айтты. Я Фадала, Фадала dedi. Fakole aldığında sezgin kaldı. Naam ya Resulallah. Allah'ın elçisi o dedi. Peygamberimiz aytdı. Mâde kunta tuhadis bihi nefsek. Özün menen özün emniyeni söyleşip yatasın dedi. Fakole Allah aytdı. La şey. Kuntu azkurullah. Eş nerseni söyleşpeyle duram. Allah'ını zikir kılıp aratam dedi. Fadahika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz jılmayıp gülüp koydu dağı. Summa kallahu aytdı. İstagfirillah, Allah'dan geçirim sorağım dedi. Ne dedi? Allah'dan geçirim sorağım dedi. Ay, mimma haddes bihi nefsek, sen nefsin menen söyleşken dersen için Allah'dan geçirim sorağım dedi. Anan ikincisi, la şey edeb aytatpaysın mı dedi. Eş nerseni kılbayla turam, depçi. Eş nerseni söyleşpey turam, ağada geçirim sorağım dedi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sümme vada Resulullah yadahu, ana sadri fadala oşonu kökürüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun koydu. Fasakana kalbuhu. Jürüğüne rahat jetti. Şunday tınıştandı. Ay sabata fihil İslam. İslam beken boldu. Ağaç İslam beken emas da bunu. Fata Makkada emi olqu solqu olup atkan uçur bolçu da. O muhabbatın hayril anam. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam muhabbati jürüğü toldu. İslam'a beken bol jürüğü toldu. Fakana fadala aytatele da bolçu bunday deydi. Wallahi ma rafa yadahu an sadri hatta ma halaqallahu şey'en habba ileyhi minhu sallallahu aleyhi ve sellem. Golun algan ala elekti ele jürögüme en Allah Taala mahluklardan jakşı görgönü uşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din menin jürögüme salıp koyun deydi da. Allah jaratkan nerseden en jakşı görgön nerse Muhammed aleyhisselam. Andan jakşı görüp turgan nersen bolbay kaldı. Keyin bul aytat ele faraja'tu ila ahli uyuma vardım deydi. Famarartu bi imraatin ayalın janından öttüm kuntu uhaddis atahaddasu ileyha aga aytat ele. Mınanday oldu depçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havarını aytıp tam berip imanda. Bu em kayaktan ele. Bu ilim Allah Taala'nın tarafından ne üçün Allah Taala Peygamberimize sый көрсөтүү maksatında jana paygambarçılığın dalildөө maksatında jana kim ukpay koysa alarga hujjat ertege kıyamat günü aytпасын. Bizge көрсөткөн жок, biz bilgen жокпуз деп. Ошого hujjatты толук кылыш үчүн Allah Taala көрсөтөт эле да ушундай. Эң көп мужизаларды тугандар пайгамбарыбызга Allah Subhanahu wa Taala пайгамбарыбызга берди. Эң көп мужиза. Her bir peygambarda mucize olur. Anın maksatı ошол, peygambarçılıktın dalilleş üçün, çın aytып aткан sözü çın, ağa başı iş üçün, ukpay kalgan oygonlarga alara hüccet üçün. Biro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din mucizaların Allahu akbar bardık peygamberlardan koşsanızdağı bir çekesi daha bolboyt. Uşunçalık köp berdi. Эми жүрөктөгү ойлорго азырго эми сүйлөшүп атат ошону билип атат. Жүрөгүндө кыялдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып коет. Эмне деп кайсы ниет менен келген? Кайсы суроону берейин деп. Кааласа бере турган суроону мен эле айтайын дагы жообун берейин дейт. Кааласаң мейли сен суроону өзүң айт, анан жообун берейин дейт. Allahu akbar. Bunda hem толтура мындай окуялары. Bir ekönü тегетени. İmam Ahmad rahimahullah Musnad Ahmad'da keltiret. Vabisa İbn Ma'bad radıyallahu anhu. Vabisa degan sahaba bolgan edi. Bul aytar. Ataytu Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve ana urid an la ada'a şey'en minel bir vel ism illa sa'altu anhu.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келдим дагы. Ушу ниет менен келдим. Жакшылык деген эмне, жамандык деген эмне? Бардык жакшылыкты мага айтып бериңиз, бардык жамандыкты айтып бериңиз. Бирөөнү да таштабаңыз жакшылыктан, бирөөнү таштабаңыз жамандыктан. Ушуну сураш үчүн келгем дейт. Ата жүрөгүмдө ниетим бар дейт. Факала ли. Пайгамбарыбыз мага айтты, факала ли. Удну я вабиса. Вабиса. Жакыныраак кел мага дейт. Фаданауту минху хатта массат рукбати рукбатаху. Пайгамбарыбызга жакын келдим, отурдум. Мен тизем, пайгамбарыбыз тизесине чейин чөкчүп отурдум дейт. Факала айтты пайгамбарыбыз, я вабиса dedi. Вабиса. Ухбирук ма жи'та тасалу анху ау тасалани. Мен сага кабар берейин, эмне үчүн келдиң, эмнени сурайын деп атасың. Же сен эле сура айта бересиңби dedi. Же кааласаң сен сура dedi. Факулту я Расулаллах ахбирни. Мен айттым, о Аллахтын элчиси, сиз айтып бериңиз. Адеп менен. Пайгамбар сөзүм айтып берип коеюн деп атат. Сиз эле айтып бериңиз dedi. Пайгамбарыбыз айтты, жи'та тасалани анил бир вал исм. Сен келдиң мага жакшылык менен жамандыкты сураш үчүн келдиң dedi. Жакшылык, албир жакшылыкты вал исм күнөө. Сооп не, күнөө не? Жакшылык не, жамандык не? Сен ушуну сураш үчүн келдиң. Турабы dedi эле? Култу наам, ооба dedi. Туура dedi. Фажама асабиаху асталас. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 манжасын бириктирди дагы мени көкүрөгүмдө коюп туруп айтты. Я вабиса, истафти нафсак. Сен өзүңдүн жүрөгүңдөн фатва сура. Албир деген жакшылык сооптуу иш. Матмааннат илайхи нафс. Адамдын жүрөгү ошого бейпил болот. Ватмаанна илайхи алкалб. Жүрөгү да ошого рахаттанат, ошону тартат. Болду жакшылык деп айтат. Буну сен өзүңдүн жүрөгүңө сурасаң эле жүрөгүң эле айтып берет деп. Так. Вал исм күнөө деген эмне? Ма хака фи калб ва тараддат фи садр. Жүрөгүңө ушу туурабы, туура эмеспи? Же болбосо көкүрөгүңө бир кандай десем шектенүү келип калды, ошол күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жеринде айтат мындай дейт. Бирөө көрүп калбасын деп чочулап каласың го? Ушу күнөө. Бирөө байкап калбасын деп, бирөө билип калбасын деп кылган ушул күнөө. Күнөө деген оңой эле экен да көрсө. Бирөө байкап калбасын, бирөө билип калбасын, бирөө угуп калбасын деп кылып атканың ушу күнөө. Андай нерсени таштагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда бир окуясы гайыптагы куш кабарларын айтуу. Абдулла ибн Буср радыйаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен кичинекей кезинде башыма колун койду дейт. Вада Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ядаху аля раси факала яишу хадал гулам карнан. Мына ушу жаш бала бир кылым жашайт деген да. Фааша 100 сана 100-ге чыкты өлдү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш кезинде башына коюп эле ушу жаш бала бир кылым жашайт деди эле 100-ге чыгып дүйнөдөн өттү. Жана ва кана фи вajhihi жүзүндө ту'лул деп баягы не деп коет бородавкаларда. Бородавка. Yok, kalın emes bu. Sölge okşur. Söl var ne deyip de Peygamber aytkanken la yamutu hatta yadhhaba su'lul min vajhihi falam yamut hatta dhahaba su'lul min vajhihi. Peygamber aytkanken mına betindeki sölü ketmeyince ölbeyt dep. Şu menen koşumçasıçı. Dünyadan al ölgön yok deyip betinde söl ketmedi. Betinde söl gitti ana dünyadan öldü. Allah. Demek Allah subhanahu wa ta'ala gayipti bilүүчү бардыгын икир-чикири менен, кичине чоңу менен. Бул Allah subhanahu wa ta'ala'нын иши турган. Бирок Allah Taala алимун гайб ва шахада, ашкере гайб, алимун гайб Allah гана бол.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалык гайыптын кабарын берип атат го. Жүзгө чыгат деп атат. Адамдын жүрөгүндөгүн айтып коюп атат, ойлонгонун айтып коюп атат, башкасын айтып коюп атат. Булардын бардыгын туугандар пайгамбарыбыз гайыпты билет, Аллага теңдебейт. Бул ширк болуп калат. Гайыптын кабарын берет. Гайыпты Алла билет. Пайгамбар гайыптын кабарын берет. Макулбу? Ушуга Алла субханаху ва таала канчалык пайгамбарыбызга гайыптын илимин кабарын берди, андан ашпайт. Ошончолук, албетте өтө көп, ошончону гана. Мынандай кылсак, Кудай кааласа, биз мусулмандар ишенимибиз бузулбайт, туура болот. Эч бир махлукту Алла Таалага теңебейбиз. Куранда Алла Таала айтат: "Алимул гайб, фала юдхиру ала гайбихи ахада, илля ман иртада мин расулин, фа иннаху яслуку мин байни ядайhi ва мин халфихи расада." Алла Таала бенделеринен мутлак гайбыл илимди эч кимге берген эмес. Кул ла я'ламу ман фис самавати вал ард ал-гайб иллаллах. Айтып койгун ey Мухаммад, жер менен асманда бирөө дагы Алладан башка гайыпты билбейт. Ушинтип айтып койгун. Бул жер менен асманда бирөө дагы билбейт. Алладан башка гайыпты эч ким билбейт. Лаху гайбус самавати вал ард. Аллага гана таандык. Асмандардагы гайып нерселердин баары, жердеги гайып нерселердин баары. Ва индаху мафатихул гайб ла я'ламуха иллаху. Алланын алдында гайыптын ачкычтары бар. Андан башканы эч ким билбейт. Жада калса дарактан жалбырак түшсө, жалбырак. Ал жалбырак качан үзүлөт? Качан үзүлөт? Жерге түшкөнгө чейин канча буралат? Бул Алла билет буну. Андан башка Алла субханаху эч ким билбейт. Ал мейли кургак жалбыракпы, же болбосо кöyүндө суу жалбыракпы? Айырмасы жок. Алла субханаху ва таала о чөлдөгү кумдун санын билген зат. Асмандагы жылдыз, жамгырлардын тамчысын, тоолордун тоннасын билген зат. Андан башка Алла субханаху ва тааладан башка эч ким буну билбейт. Бул гайып. Өзү жараткандан, конечно, кантип билбейт дейсиң. Өзү жараткандан кийин өзү билет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга илля ман иртада мин расулин деп эдикпи? Пайгамбарга Алла Таала кимге билдирсе гайыпты, ага канчалык Алла кааласа гайыптан өзүнүн кудайлык таанышмандыктын негизинде канчалык пайгамбарыбызга билдирди, ошончолук эле билет дейишибиз керек. Иса пайгамбарга да Алла Таала кээ бир гайыптагы иштерди айткан. Анын пайгамбарчылыгына тасдыкташ үчүн, коомуна худжат болуш үчүн Иса пайгамбар мындай дейт эле го. Ва унаббиукум бима таакулуна ва ма таддахирун фи буютикум инна фи залика лааятан лакум ин кунтум муъминин. Иса пайгамбар айтып атат: "Мен силерге кабарын берейин. Силер эмне жеп жатканыңарды, жана үйүңөрдө эмне сактап койгонуңарды, албетте бул силер үчүн бир белги эгерде силер момун болсоңор." Иса пайгамбар дагы Алла Таала ушундай мужизаларды берген эле. Өлгөндөрдү Алланын буйругу менен тирилгин десе тирилет эле. Тубаса сокурларды колун мындай масык кылып сылап койсо көзү кайтат эле. Жана акпес ооруларды дагы сылап койсо алардыкы дагы ушундай болот эле. Кандай болбосун Алла субханаху ва таала ушундай мужизаларды берген болчу. Өткөндө айтканбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дагы мужизаларды сурап, мына тоону алтын кылып бер, тигини кылып бер, ана мына деп айта берет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларга эскертип берет эле: "Туугандар, карагыла. Алтын кылыш оңой эле, бул проблема эмес. Бирок андан кийинкисин айтып коеюн. Иман келтирбей койсоңор жаман болосуңор. Ошого дайым болсоңор, мейли." Депчи. Кандай болбосун, бул мужизанын максаты ушул болот эле. Пайгамбардын пайгамбарчылыгын бекемдеш үчүн жана худжатты толук кылыш үчүн. Эми
Бул жерде айтып атат Кур'ан-ы Каримде эки аят келип атат туганда. Алимул гойби фала юдхиру ала гойбихи ахадан илля ман иртада мин расулин. Гайыпты билүүчү Алла Таала өзүнүн гайыпта иштерини бирөөгө дагы Алла Таала ачпайт, аны көрсөтпөйт дагы. Бирок кимди кааласа, тандаса пайгамбарлардан деген аят. Демек пайгамбарларга айтат деген сөз. Эми экинчи аятта мындай болуп атат. Кул айткын ey Мухаммад деп пайгамбарыбызга Алла Таала айттырып атат. Ла aqul lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Мен силерге айтпаймын, мен алдымда Алланын казыналары бар, мен гайыпты билем деп айта албайм. Ушундай деп айтырткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала өзү. Мына бул бири-бирине карама-каршы болуп калган жокпу десе, жок. Бул жерде Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга айтырып атканы, мен гайыпты эчтекесин билбейм дегени, ал бардык гайыптагы нерсени майда чүйдөсү менен курчап ошондой илим менде жок. Бирок Алла Таала канчалык мага билдирсе, ал бар нерсе. Албетте, кээ бир учурларда Алла субханаху ва таала өзүнүн дагы пайгамбар эмес, бирок ишенген, иман келтиргендерди пайгамбар эмес, аларды аулия деп коет. Караматул аулия хаккун. Аулиялардын керемети, аларга карамат деп айтылат, пайгамбарларга мужиза деп айтылат. Булар акыйкат. Буга да Алла субханаху ва таала кээ бирлерине өйдөтүп коет. Мисалы Сахih Бухарида риваят келет. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан мындай дейт пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам: "Лакад кана фима каблакум мухаддасун." Силерден мурда чындыгында мухаддасундар бар эле. Мухаддасун деген ким десеңиз, мухаддасун бул илхам жүрөгүнө келген, жана ушундай жүрөгүнө илхам салынгандан кийин хак сөздү, Алла каалаган сөздү, чын сөздү, акыйкат сөздү алдын ала айтып кое тургандар да. Мухаддасун деп коет буларды. Мукалламун деп дагы. Fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar. Эгерде мен үммөтүмдөн ошо боло турган болсо, анда Умар деген да. Умар разияллаху анхунун риваяттарда келет, жалпысынан санаганда 27 жерде Алла субханаху ва тааланын аяты Умар разияллаху анху оюна жараша түшкөн да. Бул жөнөкөй нерсе эмес эле. Laqad kana fi man qablakum min bani Israil yukallamuna min ghayri an yakuna anbiya fa yakun min ummati ahad minhum Umar. Силерден мурда Бани Исраилде өздөрү пайгамбар эмес эле. Бирок аларга илхам келет эле. Алар сүйлөсө, паам парасаты менен таквалыктын жыйынтыгында Алла Таала ушундай берет эле. Эгерде менин үммөтүмдөн бири болсо, ал Умар деп айтты. Радияллаху анху. Ал-мухаддас деп man ulqiya fi raw'ihi shay min qibali mala'ul a'la деген экен. Фатхул Бариде Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллах мухаддасун деп алар кимдер десе, малаул а'ла, улуу жогорку деңгээлде бар периштелер, ошолордун тарабынан бунун жүрөгүнө салынган нерсе экен. Илхам салынган нерсе экен. Ошондуктан тукаллимухул малаика би гайри набува, пайгамбарчылык эмес, бирок периштелер жүрөгүнө салат экен. Периштелер жүрөгүнө салат экен, аны бул анан сүйлөп коет экен да. Tirmizi şerifte gelir. İbni Umar radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İnna Allah Teala cealel hak ala lisan Umar ve kalbi." Allah Teala hakikatı Umar'ın yüreğine jana tiline salıp koygan deydi. Tirmizi şerifte gelir. Abu Said Hudri radıyallahu anhudan aytılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İttaqu firasatal mu'min." Sizler mu'mindin parasatından, paam parasatından saqtangılar. Fa innahu yanduru bi nurillah, ankeni al Allah'ın nuru menen qarayt. Summa qara'a, mına ayatda okudu. Inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin. Albatta bunda şu belgi alıngan, belgilengenlerge çoğ belgiler var, ayatlar, daliller var. Mutawassimin dep koyat eken bunu görөгөч. Bizdeki kırakı adamlar üçün degen söz da, kırakı görөгөç adamlar üçün uşunday
аят, дәлилдер, белгілері бар деп. Ибн Жарирде келеді, Саубандан риwayat қылады, айтқан: "Ихдару фирасатал муъмин", момындың парасатынан сақтанғыла деген. Fa innahu yanzuru bi nurillah wa bi tawfiqillah, анткени ал Алланың нуры менен, Алланың тауфиқы менен қарап тұрады дейді. Базар риwayat қылады, Анас разиаллаху анхудан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инна лиллахи ибадан я'рифуна ан-нас бит-тавассум". Алла Тааланың ушундай бенделери болот экен тугандар. Алар адамдарды өзүнүн кыракылы менен эле көрүп таанып коет экен да. Ушуга бир окуя. Усман ибн Аффан радиаллаху анху لما دخل عليها الرجل وقد نظر إلى امرأة أجنبية, bir kişi girip kaldı da bu kişiye. Anan al kişi göçödü namahram ayaldı qarap koygan eкен. Namahram ayaldı qarap koygan eкен. فقال له Usman radıyallahu anh'a aytып tur: "Yadkhulu ahadukum alayna ve fi aynayhi asar az-zina." Azı sizlerge bir kişi gelет, анын көзүндө зынанын асары бар. Пайгамбарыбыз айткан да, көз дагы зына кылат, тил дагы зына кылат, кол дагы зына кылат деп. Ошол намахрамды көрүп келгенин бул жактан карап да көрө көрсөң эмне деп айтат. Факала ар-раджул, о киши айтыптыр мындай деп. "Вахюн ба'да Расулилlah я амирул муъминин", момундардын амири Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин дагы вахий кылганбы депчи. Сиз кантип билип алдыңыз деп атат да. Кантип билип алдыңыз? Факала лаху ла, вахий токтогон ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга гана келген, токтогон. Азыр вахий жок ал. Валакин фирасату муъмин садиқатун. Бирок момундун парасаты бул чын дейт да. Момундун парасаты бул чын. Демек тугандар, биринчиден бүгүнкү сабактын куласасы Алла субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң көп илим берген. Ошон үчүн эң илимдүү, эң акылдуу, эң бактылуу инсандын артынан ээрчийди. Ал бизге айтканы, бизге таштап кеткени, дүйнө ахиреттин бардык илими ошонун ичинде. Жакшылыгы, бактысы ошонун ичинде. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүн бекем ишеним менен Алланын тарабынан берилген деп жана бекем үмүт менен амал кылайлы. Ушудан Алла разы болуп, мен дүйнөмдү да оңдойт, ахиретимди да оңдойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан жөн эле маалымат алып, ушундай болгон экен да. Ал менен болбойт. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү, өрнөк, ар бир нерсе аткарылыш үчүн берилген да. Билип коюш үчүн билген ал эмес туган. Демек аз биз билдик, билгенден кийинки кадам түшүндүк, түшүнгөндөн кийинки кадам аткаруу. Ошон үчүн иншалла аракет кылайлы булардын бардыгын аткарганга. Мисалы ушул жерде сахабалардын окуяларын айтып берип атабыз. Жүрөктөрдүн тазалыгы боюнча, кара ниеттик кылбагандык боюнча жана бир топ маселе.